Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун жаңылыктары менен Прагадагы студиядан Айнура Жекши кызы тааныштырат. Беларустун президенти Александр Лукашенко кечээки шайлоодо кайрадан жеңди. Алдын ала маалыматтарга караганда аны колдоп шайлоочулардын 83,5% добуш берген. Калган талапкерлер 1,5–4,5% добуш алышты. Шайлоочулардын 6%тен көбү бардыгына каршы добуш беришкен. Европанын акыркы диктатору аттыккан Лукашенко Беларусту 20 жылдан ашуун убакыттан бери башкарып келатат. Анын тушунда конституцияга бир эле киши бир нече жолу президенттикке шайлана алат деген түзөтүү киргизилген. Кечээ шайлоо участкалары жабылгандан кийин ондогон киши Минсктин көчөлөрүнө чыгышты. Бийликке нааразылык билдирүү символуна айланган ак кызыл түстөгү жана Европа биримдигинин желектерин, диктатурага бойкот деген ураанды көтөрүп алган демонстранттар Лукашенкодан отставкага кетүүнү талап кылышты. Бирок мурдагыдан айырмаланып, бул жолу аларды эч ким кууп тараткан жок. Өлкөдө адам укуктары бузулуп жатат деген сынга карабай, президент акыркы кездери батыш менен жакындашууга кадам таштагандай. Маселен, Украина боюнча сүйлөшүүлөр Минскте өткөрүлүп, ок атышпоо келишимине кол коюлган. Шайлоонун соңку жыйынтыктары облустук жана шаардык комиссиялар протоколдорго кол койгондон кийин жарыяланмакчы. Түркияда Анкарада 10 октябрда болгон кош жардыруунун курмандыктарынын урматына аза күтүп жатышат. Акыркы маалыматтарга караганда 95 киши набыт кетти, 245 адам жараланды, алардын 48-и оор абалда. Бийлик жардырууну теракт деп сыпаттады. Жекшембиде башкалаада полиция күртчүл саясатчыларга жана траурдук иш-чаралардын башка катышуучуларына жардыруу болгон жерге гүл коюуга уруксат бербей койгондон кийин ортодо кагылышуу тутанды. Күрттөрдүн таламын талашкан Элдик демократиялык партиянын лидерлери Селахиддин Демирташ жана Фиген Юксекдаг эскерүү акциясын өткөрүүнү мерчемдеп жатышкан. Бирок тартип коргоочулар окуя болгон жерде тергөөчүлөр иштеп жатканын айтып өткөрбөй коюшту. Ошол эле күнү кечинде Стамбулда миңдеген демонстрант көчөгө чыгып, өкмөткө каршы ураан чакырып, кан төгүү үчүн бийликти күнөөлөштү. Премьер-министр Ахмет Давутоглунун айтымында жардырууларды жанкечтилер ишке ашырган деген олуттуу далилдер бар. Кол салуу өкмөттүк күчтөр менен күрд согушкерлери ортосундагы куралдуу жаңжалды жөнгө салууга үндөгөн активисттер тынч митингге чогулуп жаткан учурда болгон. Татарстандагы тарыхый Болгар шаарында алгачкы Ислам академиясы ачылды. Жарым жылдык курстарда Орусиянын ар тарабынан келген имамдар кесиптик билим таалимин жогортулатышмакчы. Бийлик байыстуу имамдарды окутуу менен бирге диний радикалдуу көз караштарды чечмелөөнү, ар кандай зомбулукка чакырууларды алдын алууну көздөйт. Окуу жайдын ачылышына Москва, Уфа, Казандан келген динаятчылардан тышкары Түркия, Сирия жана Иорданиядан келген муфтийлер катышты. Пакистандан Пешавар шаарында асыл таштардын көргөзмөсү аяктады. Кала эзелтен Сватта казылган зумруд же Оганстандан алынган лазурит өңдүү асыл таштар соодасы менен белгилүү. Бирок 2009-жылы талип согушкерлери Сват өрөөнүнүн бир бөлүгүн ээлеп алгандан кийин чет өлкөлүк жарандардын Пешаварга келүүсүнө чекит коюлган. Ишкерлер бул алардын бизнесине чоң залакасын тийгизип жатканын айтып, чектөөнү алып салууга үндөп келатышат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда. Дарегибиз Азаттык чекит. Саламатта калыңыздар.